Боордоштук мамиле. Түркияга барган куткаруу тобу урандылардын астында калгандарды издөө иштерин баштады. Кыргызстандагы курулуштар сейсмикалык талаптарга жооп береби? Маянасы көтөрүлгөн жумушчулар, тазалыкчылардын көңүлүн көтөргөн демилге. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Кыргызстан Түркияда жер титирөөдөн жабыркагандарга медициналык дары-дармек жана медициналык буюмдар жактан жардам көрсөтүүгө даяр. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Доган менен жолугушуу учурунда айтканын министрлик кабарлады. Түркиядагы көп сандаган адам курмандыктарына алып келген ири табигый кырсык ар бирибиздин жүрөгүбүздү тилип өттү. Кыргызстандын медицина кызматкерлери жаратылыш кырсыгынын кесепетинен каза болгон жарандар үчүн боордош түрк эли менен бирге чын жүрөктөн аза күтүшөт. Медициналык жардам керек болсо, кыргыз тараптан дарыгерлер тобу түзүлүп, аларды Түркиянын жабыркаган аймактарына жөнөтүүгө даярбыз, деди Батырова. Кыргызстандык куткаруучулар Кахраман-Мараш шаарында Түркиянын ички иштер министрлигине караштуу табигый кырсыктар жана өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын берген тапшырмаларына ылайык жер титирөөдөн урап түшкөн урандылардын астында калган адамдарды издеп, куткаруу жумуштарын аткарышууда. Учурда куткаруучулар 67 адамдан туруп, курамында фельдшерлер, психолог, издеп куткаруу иштерин аткарууга кинологдор бар. Куткаруу тазалоо иштеринин жүрүшүнөн кошумча маалыматтар берилет. Түркияда жер титирөөдөн каза болгондор арасында бүгүн кыргыз жарандары катталбаганын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Түркиядагы элчилик Анталия жана Стамбул шаарларындагы башкы консулдуктар менен бирге кыргызстандыктар каза болгондор жана жабыркагандар арасында бар же жогун тактоо иштерин улантууда. Жардамга муктаж кыргыз жарандарына колдоо көрсөтүлүп, Адана, Кахраман-Мараш жана Османия шаарларынан коопсуз жактарга 8 кыргызстандык жеткирилгени, Малатия шаарында 9 кыргыз жаранына жардам берилип жатканы маалымдалды. Байланыш, интернет жана электр жарыгы менен камсыздоодо техникалык көйгөйлөр жаралгандыктан иш оорлоп кеткени белгиленди. Азыркы тапта министрлик билдиргендей, Анкара жана Стамбул шаарларында гуманитардык жардам чогултуу пункттары иштеп жатат. Өлкөдө жылына 14 миңден ашуун ар кандай жер титирөө катталат. Бирок сейсмология институту билдиргендей, мындай майда силкинүүлөр өлкөгө эч кандай коркунуч жаратпайт. Деген менен калк арасында борбордо курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөр зилзалага канчалык туруштук берет деген суроо жаралууда. Башкалада баш аламан курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөргө уруксаат берүү иштери жана сапаты туурасында кийинки материалда. Миңдеген адамдын өмүрүн алган Түркиядагы зилзалага дүйнө эли кайгырып тилектештигин билдирүүдө. Ал ортодо коңшу Казакстанда да күчү 5 балга жеткен жер силкинүү катталган айтылууда. Мындай көрүнүштөрдөн улам коомчулукта боордош элдерде болуп жаткан жер титирөө Кыргызстанга да таасирин тийгизиши мүмкүнбү деген суроо жаралууда. Улуттук илимдер академиясынын президенти Канат Абдрахматовдун айтымында, Түркиядагы жер титирөө башка тектоникалык плита менен байланышкан. Ал жерде Аравия плитасы, бизде болсо Индистан плитасы. Мындай алыскы жер титирөөлөр Кыргызстанга кандайдыр бир деңгээлде таасир эте албайт. Окмуштуу өлкөдө жылына 14 миңдин тегерегинде байкалбаган майда жер титирөө катталып турарын. Бирок мунун кооптуулугу жок экенин айтат. Бирок анын көпчүлүгү бир 90-95% баягы жабдуулуктар менен катталат. Калгандары бир 10-15, кээ бирде 20-25 биз сезип турабыз. Бирок мына канча жыл болду, биздин Кыргызстанда 5-6 балдан өткөн жер титирөө боло элек, болгон жок. Ошондуктан мына биздин сейсмология институттарынын адистери болжолдоп атат. Азыркы сейсмикалык активдүүлүк 2008 жылы башталып, 2023 жылы бүтөт. Түркиядагы зилзалада эң бекемдеген имараттардын кыйрап, түп орду менен оодарылып жатканы, учурда курулушу дүркүрөп жаткан бишкектиктерди да ойго салууда.
Калаанын кай бурчуна барба көп кабаттуу ар кандай архитектуралык стилдеги үйлөр салынып жатат. Шаардыктар үйлөрдүн көп курулуп жатканына кубанышканы менен жаңы курулуштардын сапатына жана коопсуздугуна анчейин ишенишпейт. Курулуш көзөмөл департаменти болсо заманбап үлгүдө салынган жаңы үйлөр 9 балдык жер титирөөгө туруштук бере аларын билдирүүдө. Анткени жаңы имараттарды пайдаланууга бергенде атайын комиссия сындан өткөрөт. Кандай эме жакшы курулду эметип, ар бир миксер келген лабораториядан өтөт. Келген арматура биринчи очередь лабораториядан өтүп, что сапаттуу арматура деп. Биз азыр курулушта көпчүлүгү колдонот российский арматура менен. Но партия арматура келгенде бизде биякта республиканский центр бар, стандартизация. Алардан лаборатория соответствие туура келди арматура, туура эмеспи. Вот ошо бар этаптарда курулушту көзөмөлдө. Үйлөрдүн сапаты бүгүнкү күнгө көпчүлүк айтып атат, сапаты жок. Ал кур сөз. Потому что ар бир этап, ар бир жерден баштап крышага чейин бүт баары көзөмөлдө. Соңку жылдары Борбор калаада менчик курулуш компаниялардын иши активдешүүдө. Алардын айрымдары көп кабаттуу үйлөрдү уруксаты жок жерлерге куруп жатканы тууралуу маселе коомчулукта талкууланып келет. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында да эл өкүлдөрү көп кабаттуу үйлөрдүн сапатын текшерүү демилгесин көтөрүштү. Бүгүнкү күнү мына биз түрктөрдөн үйрөнүп келген каркасный метод менен Южный магистралдын түндүк жагында микрорайондорду куруп баратабыз. Мен бир сурадым эле. Биз мындай карап куруп атабызбы? Барбы технология десем, арматураларын эле көбөйтүп койдук деген да. Жообу архитектуранын жообу ошондой болгон. Бүгүнкү күнү ошол арматуралар көбөйтүлгөн, ким текшерди, ким проектисин бекитип берди, туура болдубу, туура болгон жокпу? Ал негизги жооп береби бүгүнкү күнгө, жооп бербейби? Мен сунуш кылат элем, урматтуу төрага, биз атайын депутаттык комиссия түзгөнбүз. Депутаттык комиссия курулаткан үйлөр боюнча жана аларды мыйзамдуу эмесин эле караган. Особый пункт менен киргизип коелу. Ушул жаңы курулган үйлөрдүн сейсмостойкий жагын дагы карап берсин. Кыргызстанда чет мамлекеттердегидей суу ташкындап, жанартоо атылбаганы менен жер титирөө, жер көчкү, кар көчкү, сел, катуу шамал катталып, жашоочуларды кыйынчылыкка кептеген учурлар кездешет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкөдө сел жана жер көчкү эң көп катталган жаратылыш кырсыгы экендигин айтат. Статистикага таянсак, өткөн жылы 168 сел кырсыгы катталган. Жаратылыштан сел көп катталат бизде. Андан кийинки эле ошол жаратылыштан карай турган болсок, бул жер көчкү, кар көчкү кырсыктары, өзгөчө кырдаалдар катталат. Ал жерден дагы ар кандай чоң багы ушерптерди алып келет. Адамдар каза болот, ушундай көп болот. Айта кетсек, Кыргызстанда күчү 9 балга жеткен эң чоң зилзала 1911 жылы Кемин тарапта болуп, 500дөн ашык адамдын өмүрүн алган. Ал эми өлкө эгемендүүлүк алгандан берки эң ири жер силкинүү 2008 жылы Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасында болуп, күчү 7,5-8 балга жеткен. Анын эбегейсиз эпкини Оштун Алай районундагы Нура айылына тийип, 75 адамдын, анын ичинде 42 баланын өмүрүн алып кеткен. Ошондой эле 160 адам жабыр тартып, 135 турак үй кыйрап, жараксыз абалга кептелген. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Гүлбаев, New TV. Кыргызстандагы базарларда иштеген соодагерлер 2022 жылдын 4-кварталында мамлекетке 1 миллиард 174,8 миллион сом салык төлөгөн. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин отчетунда жарыяланды. Тагыраак айтканда, соода жайларын колдонгону үчүн жыйымдар 81,223 соода жайдын жана 1145 дүкөндүн ээсинен чогултулган. Бир орун үчүн орто эсеп менен күнүнө 112 сомдон төлөшкөн. Эң жогорку ставка Бишкек шаарында, төмөнкүсү Ысык Көл облусунда. Жалпысынан Кыргызстан боюнча 337 базар иштеп жатканы белгиленди. Кыргызстанда 3000ден ашык баланы камтыган мектепке чейинки 60 өнүктүрүү борбору түзүлөт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, борборлор 3-5 жаш курактагы балдарга каралган. Бул кыска мөөнөттүү балабакчаларда балдар 3 саат билим алышат. Билим берүү министрлигине жергиликтүү бийлик органдарынан мектепке чейинки өнүктүрүү борборлорун түзүү боюнча
105 өтүнмө келип түшкөн. Атайын комиссия 60 объектти тандоону аяктады, тендердик документтерди даярдоо жүргүзүлүүдө. Жакында оңдоо курулуш иштерине тендер жарыяланат. Ошондой эле ар бир борборго эмерек, килем, оюн жана өнүгүү үчүн материалдар берилип, балдар аянтчалары жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн ылайыкташкан шарттар түзүлөт. Борбор кала Бишкекте Ош шаарында келечекте чоң кыштакка айланып калышы ыктымал деген кооптонуу бар экенин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош шаардык коллегиясынын былтыркы жылдын жыйынтыгын жана быйылкыга пландарды талкуулаган кеңейтилген жыйынында айтты. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Жапаров андайга жол бербөө керек экенин, Ош чоңдугу боюнча Фергана өрөөнүндөгү 3-чү шаар деген атына жарашкан тарыхый макамы бар алдыңкы шаар болушу зарылдыгын белгиледи. Жыйында шаарды таза суу менен камсыз кылуу, автомобилдик жолдордун жетишсиздигинен улам пайда болуп жаткан тыгын маселеси, шаардык бюджет туура пландалбагандыктан негизги багыттарга көңүл бурулбай калып жатканы башкы 3 көйгөй экени айтылды. Жапаров шаар бюджетин толтуруу мүмкүнчүлүктөрү жакшы колдонулбай жатканын, көмүскө экономика курч экенин айтты. Президент Садыр Жапаров айрым жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө кол койгон жарлыгынын негизинде үстүбүздөгү жылдын 9 апрелинде 9 район 14 айылда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Мындан улам бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы отурум өткөрүп, календардык план менен бирге тиешелүү чечимдерди кабыл алды. Боршайкомдун мүчөсү Тынчтык Шайназаровдун айтымында шайлоону өткөрүүгө жабдуулар даяр. Ошондой эле президенттин жарлыгында өтө турчу саясий жарышта электрондук, дистанциондук эрежени сактоо менен заманбап шаймандарды колдонуп, шайлоону өткөрүү маселесин карап чыгуу камтылган. Мындан улам Шайназаров мамлекет башчынын жарлыгын ишке ашыруу максатында БШК учурда тиешелүү жумуштарды алып барып жатканын билдирди. Ал эми шайлоо Нарын, Баткен, Ош, Талас жана Чүй облустарынын айрым райондорунда өткөрүлөт. Мүмкүнчүлүк толук бар. Эми биз ар кандай коркунучтарды дагы биз эске алыш керекпиз. Себеби кээ учурларда бир кандайдыр бир нааразычылыктар пайда болушу мүмкүн да. Ошондуктан мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, курултайда дагы биздин кээ бирки мекендештерибиз ушул электрондук тартипте добуш берүү маселесин дагы көтөргөн. Ошол курултайдагы элдин талабын ишке ашыруу максатында ушул указда дагы, жарлыкта дагы көрсөтүлүп кетти. Ал жерде мен дагы бир кайталап кетейин. Мүмкүнчүлүк болсо, ушул маселени карап чыгуу боюнча деп турат да. Ошондуктан азыр биз иштеп атабыз. Мен ойлойм, Кудай буюрса, ошол жаңы ыкманы биз ишке ашырабыз. Кыргызстандын түштүк чергесинде жазгы талаа жумуштары башталуу алдында турат. Буга байланыштуу Айыл чарба министрлиги дыйкандар менен тыгыз иш алып барууда. Бүгүн баш калаада Айыл чарба министрлиги Агро Эксперт Групп компаниясы жана Кайыңды кант, Кошой кант заводдору менен биргеликте сугаруунун заманбап ыкмаларын колдонуу менен кант кызылчасын интенсивдүү өстүрүү боюнча семинар өткөрдү. Семинарга катышкан дыйкандарга кант кызылчасын өндүрүү, үрөндүк материал, азыктык мүнөздөмөлөр жана жасалма сугаруу шартында өсүмдүктөрдү коргоо жаатындагы заманбап технологиялар сунушталды. Финансирование биринчи, каржылоо маселеси, андан кийин ушул дыйкандарды чогултуп, дыйкандардын көйгөйлөрүн угуп, азыркы эмне маселелер өйүп атат, анан негизгиси каражаттар да. Анан ушул алдыңкы технологияларды сунуштоо аларгачы. Мындай эсептелет, 100 литр суу алат бир дыйкан. 100 литр суу менен 2 гектар сугарат. 100 литр суу менен бул жаңы системалар менен 50 гектар сугарса болот. Караңсаңыз, канча үнөмдүү да, 20 эсе үнөмдүү. Эгер биздин оюбуз кандай максатыбыз, ушу крупный фермерлер для начала, ошолор ушундай жакшы жабдуу, үнөмдүү жабдуу система менен колдонсо, алардан калган суулар башка биздин дыйкандар колдонот эле. Тазалык муниципалдык ишканасында эмгектенген кызматкерлердин айлыгы 100% жогорулады. Бул туурасында ишкананын жетекчиси Рамиз Алиев билдирди. Жетекчинин айтымында тазалыкчылар январь айында жогорулаган маянасын февралдын ортосунда алышат. Мында ар бир жумушчу иштеген жумушунун көлөмүнө жараша 22 000 сомдон 35 000 сомго чейин ала башташат. Тазалык ишканасынын жумушу менен Акыл Аймаратова таанышып келди.
48 жаштагы Майрамбек Абдыкеев 2 жылдан бери тазалык муниципалдык ишканасында эмгектенет. Жумуш эртең мененки саат 6-да башталып, кечки 4-кө чейин уланат. Жумасына бир жолу чыккан нөөмөт төгүү бактысында кечки 8-ге чейин иштейт. Майрамбек борбордогу аянттын тазалыгына жооп бергендиктен жумуштан кечикпей бөлүнгөн тилкесин таза кармайт. Учурда жетекчи тарабынан эмгек акы жогорулады дегенди угуп сүйүнүп жатканын айтат. Токтом баары чыкты деди. Көтөрүлдү деп дагы кече чогулушунда айтты, анан көтөрүлсө буюрса дагы жакшы болот эле деп эле турабыз. Анан колубузга тиелек негизи көтөрүлдү деп айтылды. Токтом баары кол коюлду, артең чечилди деди. Анан буюрса алабыз го ушул. Күнүнө 800 сом деп чегерилгендиктен эмгек акыны аткарган жумушуна жараша аларын белгиледи. Жетекчинин маяна көтөрүлөт деген кабары кызматкерлерге жылмаюу тартуулоодо. Мындан улам тазалыкчылар азырынча канча сом кошулганын биле элекпиз дешет. 21-22 ушундай айлык алчубуз. Азыр болсо 63-70%ка чейин көтөрүлөт деп атат буюрса. Ошого шүгүр кылып атабыз буюрса. Рахмат деп чоңдорго ыраазычылык билдиребиз буюрса. Айлыктын көтөрүлгөнү жакшы эле болуп турат бизге. Анан буга чейин 20 миң алып жүргөнбүз. Ушул эле иш. Учурда борбордук аянтта 20дан ашык тазалыктын кызматкери эмгектенет. Майрам күндөрү жумуш түнүндө аянттагы эл тарагандан кийин башталса, кышында кар жааган маалда таңкы 4-тө башталат. Айтымдарында 10 жылдан бери тазалыкта иштеген кызматкерлер 10 жылдан бери жаңы жылдын түнүн аянтты тазалоо менен өткөрүп келишет. Ал эми айлык акы көтөрүлөт деген маалымат чыккандан көп өтпөй социалдык түйүнгө тазалыкчылардын бата кылып сүйүнгөн видеосу тарады. Айланын эл журтубуз оңолордун ити чөп жеттейт. Бизге Алла Таала манага бул абир сатты берип атат. Эми ушул башчыбызга колуна кол бололуп, бутуна бут бололуп, ар бир уятты билеликчи. Кудайым берсин, береке берсин де жашоо. Тазалык ишканасынын жетекчиси Рамис Алиев көтөрүлгөн айлыкты кызматкерлер 3-4 күндөн кийин алышаарын айтып, таштандынын тарифи жогорулаганына токтолду. Буга чейин пенсионерлер 6 сом, жарандар 22 сом 50 тыйын төлөп келсе, жаңы токтомго ылайык пенсионерлер 22 сом 50 тыйын, жарандарга 41 сом деп бекитилген. Бул тариф февралдан тарта күчүнө кирет. Биз шаардын да тургандарына убада беребиз. Буюрса бир 2-3 айдын ичинде ол ситуация такыр өзгөрүлөт. Биз декабрь айында мэрия тарабынан 200 миллион сомго жакын акча бөлүндү. Ошол 200 миллион сомго 29 техника алдык. Келишим түзүлдү. Акчалардын жарымы которду. Буюрса биринчи техниканын келген убактысы бул 17 февралда биринчи техника келет. Акыркысы болсо бир 25 марттын тегерегинде келет да. Техника толугу менен келгенден кийин графиктин негизинде таштандылар алына баштаарын билдирди. Учурда тазалыкта 1554 кызматкер иштегени менен дагы 100 орун бош турганын кошумчалады. Акылай Маратова, Бекназар Аркбаев, New TV. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкөдөгү алдыда күтүлүп жаткан аба ырайына байланыштуу ыкчам билдирүү таратты. Маалыматка ылайык 9 февралдан 11 февралга чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек-Ош-Уна жолунун Төө ашуу, Алабел ашууларында, Чычкан-Капчык айында Суу-Самыр, Талас-Тарас жолунун Өтмөк ашуусунда, Мырзааке-Карагулжа-Алайкуу-Уна жолунун 70-107 чакырымдарында, Алабука Каныш-Кыя Уна жолунун Чапчыма ашуусунда жана Красная Горка Акташ Уна жолунун 2 чакырымдарында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Кошумчалангандай, унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.